Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын суранычы менен Брэд Питттин аткаруусунда Экинчи дүйнөлүк согуш тууралуу ачууланган аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан сиздер алдыңкы көз ирмемдер өтө бир мыкты өтүшүнө толук ишенип, бутту сунуп чалкалап жатып калган болсоңуздар баштай берели. Идут! Помедленнее. Идут сюда! Кто идет? Немцы! 1945 жылдын апрель айлары Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташы жакындап германиялык баскынчылар аркага кайтып жаткан мезгили. Согуш талаасында катуу беттеш жүрүп бар жоктун баары өрттөнгөн мезгилде немец жокерлеринин бири ат минип алып жанагы жерлерди аралап жүргөн. Бир кезде эле танканын үстүнөн билгизбей эле аны бир адам баса калып ошол жерде өлтүрүп салып, ал минген атты бошотот да ал жерден агытып жиберет. Бул баш каарманыбыздын бири танкадагылардын башчысы Дон Колер болчу. Биз мындан соң танканы оңдоп жаткан Греди, мексикалык Гордо жана үчүнчүсү Бойт деген адамдарды көрөбүз. Көрсө булар америкалык согушкерлер экен. Алар бул беттеште өздөрүнүн 5-чи адамын жоготуп, ага бир аз кайгырып олтурган мезгили болчу. Бир убакта эле ал жака немецтер жарылуучу заттары менен аткылап, Греди танканы акырында оңдойт да ал жерден шашпай тез-тез качып жөнөшөт. Бир убакта эле алар америкалык жоокерлер топтолуп калган жерге келишип, биз ал жерден көптөгөн немец туткундарын жана америкалык жоокерлер кийинки беттешке даярданып жатканда күбө болобуз. Ушул жерде аныкталгандай каармандарыбыз буга чейинки беттешке 5 танка болуп, өздөрү эле жалгыз кайтып келип, башкалар аларды өлдү деп ойлоп эле, бирок тирүү көргөндө аябай кубанып учурашып тосуп алышат. Алар жанагы танканын ичиндеги 5-чи адамдын өлүгүн алып чыгып, аны алып кетишкенден соң Дон адамдарына жумуштарды дайындайт дагы өзү алыс жака басып кетти. Көрсө ал кол астындагыларга өзүнүн алсыз экенин көрсөткүсү келбей, алысыраак тарапка барып ыйлагысы келип эле кысылган темин үшкүрүп эле чыгарып алды окшойт. Бир кезде эле каарманыбыздын жанына Норман деген жапжаш бала жетип келип, мени сизге атайын жөнөтүштү, танканын 5-чи адамы мен болом. Бирок менин аскерде кызмат кылганыма 2 эле ай болду десе, каарманыбыздын жини келип, өздөрүнүн танкасын көрсөтөт дагы эч ким менен достошпогун деген кеңешин айтат. Анткени бул согуш 5 жылдан бери уланып, ал жердеги адамдар көптөгөн досторун жоготуп, анан да адамдардын өлүмдөрүн көрө берип согуштан аябай эле чарчап калгандай. Норман танкага барып каармандарыбыз менен таанышайын десе, аны жаңы келген окуучудай эле чумар этетип ар кандай суроолорду берип байкушту кыйнашты окшойт. Анда Греди Норманга танкадагы өзүнүн ордун көрсөтүп, ал жерди тазалап койгунуң, жашоонун кызыгы сага эми башталды деп айткан кезде Норман жанагы танканын ичине кирип тазалап кирсе, ал жердин тегерек четинин баардыгы кан болуп, анан дагы буга чейин өлгөн адамдын бетинин бир бөлүгү калып кетиптир. Бир кезде 5 танканы даяр кылып, алар жолго чыгып жөнөй башташты. Кызыгы булардын башчысы дагы өтө жаш, жада калса сакалы дагы өсө элек бала болчу. Аны танкадагылар бир аз тоготпогондой калса, ал жини келип кыйкырынып, танкалардын эң биринчисине олтуруп алып эле жөнөп кетишет. Мындай учурга биринчи жолу дуушар болгон Нормандын жүрөгү дүкүлдөп, көзүн алайтып эки жакты карап эле кете берди. Алар бара жаткан жолдо басылып алынган германиялык жерлердин жашоочулары келе жатып, арасында анча-мынча багынып берген жоокерлер дагы бар болчу. Норман ал жерден тандакай кызды көрүп калса, каармандарыбыз күлүп бири-бири менен тамашалашып, Дон Норманга эскертип, бул жерде адам өлтүрсө болот, бирок кыздар менен эч качан болбогунуң, анткени башың айланып калышы мүмкүн деп кагадан тээп кетип жатышкан кезде Норман токойдон душмандардын бирин көрүп калат. Ал чыгып эле биринчи бара жаткан танканы жардырып жиберип, качып бара жаткан жерден каармандарыбыз алардын баардыгын атып өлтүрүп салат. Ошентип жанагы биринчи танкадагылар өрттөнүп кетип, алардын арасындагы танкачандардын башчысы дагы күйүп кетет. Норманга жини келген Дон, мындан кийин душманды көрүп калсаң дароо аткылагының, сен аны өлтүрбөсөң ал сени өлтүрөт деп эле эскертип, алар сапарын улап, башчысы жок калган танкачалардын башчысы эми каарманыбыз Дон болуп калат. Алар башка бир аскерлер топтолгон жерге барса, ал жердин башчысы каарманыбызды чакырып алып, мен силерге кол астындагы майысты кошуп беремин. Силерде 4 эле танка болсо аябай эле аз экенсиңер. Бирок кантсе дагы менин адамдарым алыс эмес жерде душмандардын курчоосунда калды. Ошолорду чыгарышыбыз керек деп эле картадан алардын жайгашкан жерин түшүндүрүп, Дон башка танкачандарга дагы түшүндүрүп эле ошол жака жөнөп кетишет. Экипажи, ярость, старушка Филлис, Льюси Сью, убийцы. Ну все, вперед. Ошентип алар жолго чыгып бир кезде согуш талаасына жетишип, ачык жерден жөнөй башташканда жоокерлерди артка салып эле танкалар алдыда бара жаткан. Буга чейинки алардын тирүү калган тарапташтары каармандарыбызга кошулуп алып бара жатса эле кайдан-жайдан аткылоо башталат. Анда аткандарга жооп кылып эң биринчи эле танкачандар аткыла баштап, алардын аткан окторунан душмандардын жоокерлери чачылып кетип жатты. Бир кезде эле токойдун арасынан замбиректер менен аткыла баштаганда танкачандардын эч бири кайерден атканын таппай, Дон бир кезде алардын жайгашкан жерин билет дагы танкасы менен дароо эле жанаганы атып эле
жок кылып салат. Сыягы булар согушта жүрө берип такшалып аябай эле таамай атканды үйрөнүп калышкан экен. Жаңы келген Норман эмне кылышын билбей турса, аны мылтык менен аткыла деген буйругун берип, ал кайра аткыла баштап, бир заматта эле ого түгөнүп калып, ал кайрадан эле октогонго кирише баштады. Бул убакта танкачандардын баардыгы душмандар жайгашкан жерге жетип калган. Анда Гордо Норманды: "Сен душмандарды аткылабайсыңбы?" десе, Норман ал жердеги жаткан өлүктөрдү көрүп эч бирин аткысы келбей койду. Көрсө булар өлүктөрдү дагы бир сыйра аткылап эле текшерип турушчу экен. Бирок Нормандын колунан бул нерсе келбей, ал жердеги ташпоорлукка аябай эле таң калып, буга чейин жөн гана кат жеткизип жүргөн Норман согуштагы адамдардын аябай бири-бирин мыкаачылык менен өлтүргөнүн көрүп чыдай албады. Бир кезде Дон анын жанына келип: "Сенин ордуңда мурда бир өтө күчтүү аткылоочу адам отурчу. Мен болсо кол астымдагы адамдарга силер өлбөйсүңөр деп убадамды бергенмин. Сен болсо менин убадамдын аткарылышына аябай эле тоскоолдук кылып жатасың. Ошондуктан эсиңе келгин" деп жатса эле, ал жерге бир немец туткунун кармап келип калышат. Анда Дондун оюна бир нерсе келет дагы, Норманды чакырып аны өлтүргүн деп буйругун берсе, Дондун жини келет дагы анын колуна тапанчаны карматып туруп эле зорлуктап эле өлтүртүп салды. Өзүнөн кеткен Норманга бир аз ысык чай беришет дагы, ал жерден каармандарыбыз жыла башташат. Биз ушул мезгилде согуштун чыныгы жүзүн көрөбүз. Ал жерде адамдардын өмүрү бир чымындын өмүрүнө деле тең келбей, өлүктөр оңдо солдо жатып, кээ бир немецтерди немец жоокерлери өздөрү эле асып салышыптыр. Анткени алар Гитлердин жоокерлерине кошулуп согушкусу келген эмес. Бир кезде каармандарыбыз Германиянын дагы бир шаарына кирип барып, ал жердеги душмандар менен согушуп, шаардын бир жерине келгенде душмандар Замбректи бир дүкөнгө бекитип алышкан экен. Анда Дондун буйругу менен Бойт жанагы Замбректи чачыратып салганда, душмандар ал жактан өрттөнгөн бойдон эле кыйкырып чыга башташат. Анда Норман аларды көрүп, борорду же жини келдиби патыратып эле аткылап салды. Бир кезде немец адамдарынын бири ак чүпүрөөн көтөрүп жеңилгенин билдирип эле чыга келет. Немец тилин билген Дон аны менен сүйлөшүп кирсе, ал биздин жоокерлерибиз азыр имараттан чыгат деп айтты. Кызыгы, ал жактан чыккан жоокерлердин баардыгы жаш бала жана жаш кыздар экен. Бир кезде алардын арасынан бир аскер башчысы чыгып келгенде, Дон аны кармагыла деп буйругун берип, ошол жерде эле атып өлтүрүп салышат. Көрсө айласы кеткен немец аскер башчылары жоокерлердин жоктугунан жаш балдар кыздарды согушка тарта башташыптыр. Ошентип шаарды басып алган каармандарыбыз эс алып жаткан кезде, Гордо бир аз шаригиrak айтып бир кызды дароо эле чаап алыптыр. Донго болсо аскер башчысы ыраазычылыгын билдирип, бүгүн эс ала бергиле, эртең менен жылып кетебиз деп айтып, Дон Норманды ээрчитип алып эле: "Мен сага бир нерсе көрсөтөм" деп өзү менен алып жөнөйт. Алар бир үйгө кирсе, аскер башчылардын баардыгы арактардан ичип мас болушуп, алардын жоокерлери жеңилип жатканын көрүп, өздөрүн атып өлтүрүп алыптыр. Анда Норман: "Мени эмне үчүн бул жака алып келдиң?" деп Донго суроо салса, "Сен каалап жаткан чыныгы жашоону көрсөтөйүн деп чечтим. Мына адамдар ошол идеализмге жетем дегендер. Эми алардын арты эмне болду" деп эле ал жерден чыгып кетишет. Андан соң каармандарыбыз ал жердеги немец аял менен кызды таап алышып, аларга жакшы бир дымнама жасатып алып эс алып жеп олтурган кезде, жоокерлердин бири келип Донду башчысы чакырып жатканын айтса, каармандарыбыз дароо эле ал жерден чыгып жөнөй башташат. Ал жердеги аскер башчысынын буйругу менен 4 танка жаңы тапшырмага жөнөп кетишкен. Бир убакта эле аркадагы келе жаткан танкага ок тийип алып, ошол замат эле жарылып кетип, калган үчөө бурулуп артка айдап эле душманды издей башташат. Көрсө, аларды алыс жерде бекинип алган немец танкасы аткылаптыр. Бир кезде үчөө тең артка айдап барып даярданып, кайрадан алдыга жүрүшүп, жанагы танканы аткылаганына карабай эле ал такыр эле жарылбай койду. Көрсө, бул немецтердин Тигр деген өтө бир күчтүү танкаларынын бири экен. Анын сыртта коргоп турган темирлери өтө калың болгондуктан ага октор тийсе дагы жарылбай, бара жаткан 3 танка кайра аткылап аябай эле шаштысы кетет. Эң биринчи болуп эле каармандарыбыздын ортосунда бара жаткан танка жарылып кетип, андан соң экинчисине дагы ок тийип, ал дагы иштен чыгып, ошол жерде адамдар өлүп калды. Ошентип кайрадан эле каармандарыбыз жалгыз танкада өздөрү эле калып, душмандын танкасын аткылаганча эле ага жакындап кете берет. Бирок алардын огу душманга зыян келтирбей, кайрадан өздөрүнө тийген октордун айынан танкасы бузулуп, шаштылары кетип, кээ бир баскычтары иштебей деле калды окшойт. Бирок Дон бул танканын арка жагындагы темирлери өтө деле калың эмес экенин билет эле. Ошондуктан Гордого буйрукту берип, танканы артка жака айда деп айтып, Бойтко болсо мен айтканда атасың деп эле даярданып калышат. Бир кезде алар танкага аябай эле жакын барып, Дон буйругун берип, алар кайра аткылап, акырында душмандын танкасын жардырып, анын ичиндеги адамдарды атып дагы өлтүрүп тынышат. Бирок бул беттеште өздөрүнүн танкасы дагы жаракат алып, анын ичиндеги байланышка чыга турган аппараты дагы иштен чыгып калыптыр. Бирок Дон бизге берилген буйрукту аткарышыбыз керек деп алар сапарын улап бара жаткан кезде, жолдо бара жаткан жарылуучу затка туш болуп калып, алардын дөңгөлөгүнүн темири үзүлүп эле түшүп калды. Анда Дон Норманды дароо эле алдыга жөнөтүп, "Сен бийикке чыгып эки жакты карап тургонуң, душмандар бул жака келип калбасын.
Биз болсо танканы оңдогонго аракет кылалы деп эле аны жөнөтүп жиберсе, Норман бийиктикке чыгып талдардын арасында отуруп алып бир аз курсак ачкан байтур өзөк жалгап алайын деп эле ал жерден тамактанып жатса ызы чуу үндөр чыга баштайт. Көрсө каармандарыбыз турган жакка аябай эле көп немис жоокерлери тизилип эле келе жатышыптыр. Анда Норман артын карабай чуркап Донго келип баардыгы жөнүндө маалымат берип, муну уккандар ал жерден качууга даярданып эле керектүү нерселерин ала башташат. Бирок Дондун арткага кайтуу эч эле ою жок экен. Ал берилген тапшырманы аткарышыбыз керек. Силер кетем десеңер мен каршы эмесмин. Мен болсо бул жерде каламын. Танка бул менин үйүм. Мен үйүмөн чыгып кайда бармак элем. Ошондуктан батыраак барып жашынып алгыла десе Норман көп ойлонуп мен дагы кетпеймин. Мен дагы сиз менен каламын деп эле ошол жерге чыгып алат. Анда бул нерседен башкалары дагы таасир алдыбы ал жерде ойлонуп туруп калышып, аягына чейин чогуу деп баардыгы калып эле беттешке даярдана башташты. Алар бул беттеш балким акыркы беттешибиз деп бири-бири менен жакшы сөздөрдү айтып сүйлөшүп олтурушуп, максым шородон ичип кээ бирлери көздөрүнө жаш дагы алып жатты. Ошентип жанагы топтолгон немис жоокерлери аларга жакындап келип калып, Дон адамдарын алар болушунча жакындап келе берсин, мен буйругумду бергенде баштайбыз. Үн чыгарбай кыймылдабай олтуругула десе жанагы жоокерлер танканы курчай башташат. Жоокерлердин бири бир кезде келип танканы ачкан кезде атыш башталып, каармандарыбыз патыратып эле жоокерлерди биринин артынан бирин өлтүрө башташат. Анда бул убакка чейин такшалып бүткөн Норман деле эч эле аткандан аяган жок. Ал дагы чекеден эле баардыгын кырып аткылап, Грейди танкага окторду салса, Бойт болсо унааларды жардырып эле аткылап кирет. Ошентип булардын беттеши өтө көп уланып бир малда караңгы кирип калганын эч ким деле сезбей калат. Немис жоокерлери кайда жашынбасын каармандарыбыз ошол жакты аткылап, бир малда октору түгөнүп эмне кылышын билбей калганда Дон азыр мен сыртка чыгамын. Сырттагы танкага иленген октордун баардыгын алып кирбесем болбойт окшойт. Ошондуктан силер мени коргоп турула деп Кордо менен Норман дагы сыртка чыгып мылтыгы менен аткылап, бул убакта Дон сырттагы октордун баардыгын ичине ташып кирип кетет. Ошентип караңгы кирип бири-бирине эч ким көрүнбөй калган кезде каармандарыбыз атпай туруп калып, эки жакты карап такыр эле немецтерди көрө албай жатышты. Көрсө алар караңгылыктан пайдаланып танканы курчаганга аракет кылып жатышкан экен. Бир кезде Кордо аларды байкап калып атыш кайрадан башталып, бир кезде немецтердин бирөөсү байкатпай келип танканын капталына жарылуучу зат менен атып жибергенде, жарылуудан Грейди жаракат алып ошол жерде эле дароо эле жан берет. Бирок Дондун токтой турган эч эле ою жок. Ал адамдарына кайра-кайра күч-кубат берип эки жакты аткылалы деп баардыгы аткылашып, бир кезде октору түгөнүп эмне кылышын эми чындап билбей калышты окшойт. Анда Дон эми танканын сыртына чыгабыз, кол мындыктар менен аткылашабыз деп эле сыртка чыгып аткылашып башташып, Бойттун мылтыгы жарабай калып ал жерге түшүп душмандардын мылтыгын алам деп эле жөнөп кетет. Огу түгөнгөн Кордо бир кезде жарылуучу затты ыргытайын деп жатса анын өзүнө ок тийип калып, жарылуучу зат танканын ичине түшүп калганда ал жанындагы адамдарын куткарайын деп эле өзү аны басып жатып алат. Ошентип мылтык издеген Бойт немис жоокерлеринин бири менен мушташа кетип, аны Норман башка душмандардан сактап калып эле кайрадан танкага келип кирип кетишет. Анда үстүдө Дон өзү жалгыз калып эки жакты карап немисче сүйлөп аткылап жаткан кезде ага жардам берейин деп чыккан Бойтко ошол жерде ок тийип ал дагы дароо эле наркы дүйнөгө узап кетти. Бул убакталардан алыс эмес жерде немис жоокери снайпер менен жаткан экен. Ал Донго таамай атып окторду тийгизип аны жарадар кылып, айласы кеткен Дон акыркы күчтөрү менен танканын ичине кирип кетет. Ал жакта тирүү болгон жалгыз эле каарманыбыз Норман калган болчу. Анын көздөрүнөн жаш тегеренип Донго мен булардан коркуп жатамын. Булардын саны түгөнбөс болдугу, мен буларга багынып берсем болбойбу десе Дон бул нерседен баш тартып, немистер танканы курчап алардын бара турган жагы калбай калган кезде Дон Норманга танканын астында тешик бар, ошол жактан качып кеткениң деп эле буйругун берет. Норман танканын астына түшүп ылайларга бекинип жашырынганга аракет кылып жатса, немец жоокерлеринин бир кол чырагы менен Норманды байкап калат. Бирок ал Норманга борор урдубай тур танканын асты таптаза экен деп койду. Арадан бир канча убакыт өтүп Норман ал жерден ойгонсо, айлана тыптынч жана жарык дагы түшүп калыптыр. Ал кайрадан танканын ичине кирип ал жердеги өлүп жаткан Бойт менен Донду көрүп, Дондун жанына келип ыйлагысы келип турса эле танка кайрадан дүңгүрөй баштады. Анда каарманыбыз душмандар кайрадан келип калды окшойт деп тапанчасын алып атууга даярданып калса, көрсө келгендер америкалык жоокерлер экен. Алар Норманды ал жактан чыгарышып эч кандай жаракаты жок экенин билишип, сен баатыр экенсиң, жалгыз эле тирүү калыпсың деп аны унаага салышат дагы жөнөтүп жиберишти. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, досторуңуздар менен бөлүшүп, кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, биздин дагы эли жерибиз үчүн жанын берген Баткендеги баатырларыбызды эстей жүрөлү.